күнүмен чын жүректен өзүмдүн атымдан жалпыбасынын атынан куттуктайм. Баарыңыздардын байрамыңыздар куту болсун. Тилибиздин өсүп өнүшүнө дайым жакшы салымдарды кошуп жүрүшүңүздү каалайм. Эмесем биз сабагыбызды мамлекеттик тилдин тили менен баштабасак болот. Kırgız dil bayramını, Kırgızstan boyunca dil bayramını belgilеп отырабыз. Азыр кайсыл мектептерге, кайсыл детсадтарга барбайлы, кайсы ишканада болсун сөзсүз бүгүнкү дил майрамын баса белгилешип, майрамдап жаткан учуру. Ошол майрамдан курга албай биздин мектептерде азыр баарыбыз көй болдук. Сыртта жакшынакай линейканы көрүп, биздин маданиятыбыздын туу чоксолгон Манастын, Семетейдин, Сейтектин деп деген айтышкандарын баарыбыз көй болдук. Demek bugün biz Kırgız dilin kançalık dengeli, kançalık büyük götürüp, kançalık maqtasak jaraşa turgan bizdin tilimiz menен maqtana turgan жакшынакай tilimiz бар экен. Demek bu tilimiz 1989 жылдын 23 сентябрында Kırgız dili mamleketlik dil bolsun деген статус менен мыйзамда бекитип беришкен экен. Demek биздин Kırgız dili biz Kırgız dil сабагын өтүп атканда айтканбыз. Türk tillerinin toğuna girer. Demek Türk dillerine 40'tan aşın dilleri olsa oşolorun en bayraklısı bizden Kırgız diliyiz dağı oşol Türk dillerine girer. Dünyada 3000'den aşın dil var ekan. Oşol 3000'den aşın dillerin içine bayağı ilgerden yerler oşo özünün dilini saklay alганlıktан özünün
ар бир эл өзүнүн тилин сактап калса, ал өзүнүн элдүүлүгүн сактайт. Ал өзүнүн элдүүлүгүн сактагандан кийин ал өзүнчө бир мамлекет болот. Демек биздин кыргыз эли өзүбүздүн тилибизди сактап, элдүүлүгүбүздү сактап, мына ошол күндө эгемендүү мамлекет болгонго жетишип отурабыз. Демек биздин кыргыз тилибиздин мамлекеттик тил болушуна демек биз жаңы төрөлүп, чоңоюп иштеп жаткан адамдардын баардыгы кыргыз тилин жакшы сүйлөп, кыргыз тилин бардыгы көтөрүү менен мына ушундай жакшы заманбап мамлекеттик тил болгонго жеткирип отурат экенбиз. Ушундай улуу майрамыбыз менен бүгүн баарыбыздарды дагы бир жолу куттуктап кетсем деп турамын. Улуу майрам дегенибизге демек айткандай башка биз майрамдарды кандай майрамдасак, бул 23 сентябрь тил майрамындагы ошол майрамдардын катарында майрамдашыбыз келет. Демек, бул майрам тилди кантип өркүндөтүп өстүрөбүз? Биз ага кантип салым кошобуз? Демек, биз таза кыргыз тилинде сүйлөп, бардык мамлекет боюнча иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлсүн деген мыйзамдар чыккан. Мына ошол мыйзамдарга баш ийсек, демек биз тилди өнүктүрөт экенбиз. Биз бир гана кыргыз тилди гана сүйлөө, башка тилди сүйлөбө дегенден алыспыз. Кыргыз тилди билүү менен бир катар орус тилди да, башка элдердин тилдерин дагы билсек болот. Бирок эң негизгиси биздин өзүбүздүн эне тилибиз болот. Өзүбүздүн эне тилибизди таза так сүйлөп, анан башка тилдерди сүйлөсөк дагы болот экен. Эмесе бүгүн ушул тил боюнча биздин эки окуучубуз жакшынакай докладдар жазып келген экен. Эмесе ушул окуучулардын докладдарына көңүл бурсак, кана 2023 жылдын 23 сентябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү закондук негизинде 1992 жылдын 21 апрелинде Кыргыз тили кому түзүлүп, бир топ иш-чаралар көрүлдү. Мына ошолордун негизинде көчөлөргө кыргыз залкар инсандарынын аты коюлуп жатат. Өзүбүздүн тилибизге ээ болгон кыргыз эли өзүн өзү билди, өзүнүн ким экенин аныктады. Заманабыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов ал бир элдин тили ошол. Элдин нечен кылымдан, акылынан жаралган кымбат мурасы деп айткан. Кыргыз тили кыргыз элинин асыл байлыгы. Улуттук символу кыргыз тилинин өстүрүүнү, сактоо, өнүктүрүү, кыргыз деген улутту сактап калуу силер менен биздин элек милдетибиз деп түшүнүүбүз керек. Эне тилибиздин эртеңгиси кантет? Эне тил бул кандай жанакай, кандай терең, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды дүркүрөтүп, сезимибизди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. Эне тилин коргоо үчүн илгери манас бабабыз жолго аттанган. Ар бир кылымдын мезгилдин эр азаматтары эли жери эне тили үчүн жан аяшкан эмес. Биз да ошолордун катарында өз тилибизди унутпайлы, сыйлайлы, себеби бешикте жатып энебиздин алдай өрүндө ушундай укканбыз. Апа алгачкы сөздү айтканбыз. Мектеп башабасын аттап ал тамгасын үйрөнгөнбүз. Бирок ушул эне тилибизден бактай албай, кээ бир кыргыз жарандары тилин унутуп бараткансып. Мына ушундан улам мени көп ойлонткон нерсе кыргыз тилинин эртеңки тагдыры. Азыркы учурда кыргыздар өздөрүнүн атын кыскартып орусчалап айтып, жада калса паспортторуна да чыныгы кыргыз аттарын өзгөртүп, орусчалап жазгандары да кездешет. Илгери эки адам көрүшкөндө биринчи ата тегин сураштырып таанышчу эле. Азыр эч кимдин айрыкча өзүбүздүн шабыттардын ата теги менен иши жок. Бул болсо өзүбүздүн улуттук маданиятыбыздын канчалык төмөндөп кеткенин көрсөтөт. Башка улуттардын тилин билүү менен бирге эле өз эне тилибизди да унутпайлы. Эне сүтү кандай укутсак, эне тилинде да ошондой тутушубуз зарыл. Адамдын жашоосу үчүн аба менен суу кандай керек болсо, улут үчүн тил менен дил дал ошондой керек. Мына ошондуктан өз тилибизди унутпайлы. Рахмат. Биз балдардын жакынакай докладдарын уктук. Демек биз төрөлүп жаралганда эненин анды йырындагы ушул кыргыз тилинде укканбыз. Андан кийин апа деген сөзү да ушул кыргыз тилинде.
өзүбүз мектепке келгенде А тамгасындагы ушул кыргыз тилинде таанып баштаган экенбиз. Ошондуктан өзүбүздүн тилибизди унутпай, ар дайым өркүндөп өсүшүнө салым кошушубуз керек экен. Демек, салым кошуш үчүн биз кыргыздын макал лакаптарын, жаңылмаштарын, жомокторун, ырларын бардыгын жакшы, таза сүйлөп айта алышыбыз керек. Кандай эмесе ушул майрамга арналган ырлардан айтып беребизби? Кана? Til жашоодо эң биринчи керектир. Тилсиз адам жашай алмак эместир. Ошондуктан бул дүйнөдө адамдар тили үчүн күйүп жанып келеттир. Энесиндей жакшы көрүп сүйгөн бар, атасындай кадыр тутуп жүргөн бар, бооротунда ыйык тутуп дайыма жүрөгүнүн түпкүрүнө түйгөн бар. Бирок бар эне тилин чалгандар, башка тилди жандай сүйүп алгандар, өз тилинин кадырына жете албай, өзгө тилин сатып калгандар. Көп тил билсең айбы жок жөнүндө, ал өзүңө жардам берет турмушта. Өтөл тилди билүү менен бир катар өз тилиңдин улуулугун унутпа. Эне тилди жайдан сүйлөйлү, башкаларга шылдың болуп калбайлы, кыргыз тилди жандап ардактап, бул тил үчүн оттой жанып күөлү. Мен тил үчүн өзүмдүн буталама жайылтууну каалаймын. Керек болсо тилим үчүн жан берип, кыргызымда, чыңгызымда жашаймын. Эне тилим иргек менен жабагу, ак сүт менен бирге келген денеме, тил боюнча кабыл ал жобонун ата журтум айланды чоң кемеге. Сүзгүн кеме сүзө берин өзүнчө, турмуштун токумдарга бет келген. Алп манаста океан бар өзүнчө, албыртаган кереметке туш келген. Кээде өсүп өсүп келе жатат, кыргызым кыргыз болуп, эне тилинде ырырдап, комуз чертип, китеп жазып, ыйыктуу даабай акын чыккан элди. Кыргыз тилим кызыктырат кыйланы, кызыкканга кадыр урмат сый дагы. Кээ бир уан кыздар кыргызча билбестиги жанды жаман кыйнады. Мен таңгаймен эне тилим, менин тилим, бир заманда эне тилим, сенин тилим, тилибизден улуубуз өскөн, элданы кыргызыма бергенмин. Кыргыз тили кылымдардан байыркы тил, ата-баба умоюну сүйлөп келген. Элибиздин өртөштүктөй баатырларын акылмандар жомок кылып айтып келген. Sen болбосоң кантип ырлар жазмакмын, sen болбосоң кантип оюм айтмакмын, эл алдында күнүн чертип бүтүргөн күнүн атын кайсы тилде айтмакмын. Эне тилим байлык бол элимдин, эне тилим өкүндөй бер түбөлүк, даңтап баңтап өкүндөтүп өзүңдү, дайым сени бийик тутуп жөңөлүк. Кыргыз тилим менин тилим сүйөрүм, алмаштырбайм тилдерине бирөөнүң, кыргыз тилим дагы өсөр күндө, ошол менен сага болгон тилегим. Кыргыз эли эне тилин сактайлы, колдон келсе болушунча баттайлы, бөтөнчөлөп көп улуттун тилине, кыргыз тилин бүт дүйнөгө даңктайлы. Сөз маанисин билип баарын сактаган, бири-бириме сөз айтуучу эмес жакпан, сөз маанисин билдиргенди чегмелеп, урмат кылып көкөлөтүп мактаган. Кыргыз тилди кубаттаймын, мактаймын, канча жашайм мен ошого сактаймын. Кылыч кармап турса дагы душманым, кыя чапып мен тилинен кайткаймын. Укчу досум, укчу кыргыз тууганым, учкул сөздү элден чыгып турганым, унутпачы эне тилди эсирип, улуу тилди эч убакта танбаган. Кыргыз тилим асылдыгын актаган, кымбаттыгын бабам манас жактаган. Тилин коогоп окко ташым тасса да, бирок эч ким эне тилин сатпаган. Тилди жазам сактаганга улутту, эсине албай өз тилдерин унутту, так сүйлөгүн кыргыз тилин кыйнабай, тебелебей кыргыз деген улутту. Эки кыргыз орус тилде сүйлөшөт, эсине албай эне тилди сүйлөшөт. Эки эне тилим өгөй болуп калбасын, эсиң барда өз тилиңди күйдөсүн. Орус тилдин жандай бар өзүнүн, обу жоктун тилин тегин орусча сөзүнүн. Эне тилин орду менен сүйлөсө, ошол карап эне тилдин үзүрүн. Демек биз кыргыз тилди даңктоо боюнча мынакей сонун ырларыңарды айттыңар, ошол ырлардын жөн гана жаттап койбостон анын маанисин дагы түшүнө билишибиз керек экен. Демек башка нерсени сатса дагы өз тилимди сатпаймын деген жакшынакай ыр саптарын айтты баягы. Демек азыр биз эне тилин даңктаган Айтургандын Оонду ырына көңүл бурабыз. Gelişip dayım bir gece
Qanday emas? Biz qirg'iz tilida o'qiluvchi maqollarni da жаңылмаштарды жақсы bilishimiz kerak. Qana shu til jönündə maqollardan kimdir biladi? Kim maqol ayta oladi qirg'iz tili jönündə? Nursultan. Көре көрсем болады, сөйлей чечен болады. Көре көрсем болады, сөйлей чечен болады. Жаман сөз жомунга багып таш болот. Жакшы сөз менен соротот, жаман токмогу менен ыйлат. Тил акыл тарашат. Кесирди болсаң кесепетти сөз чыгат. Жакшы сөз өзсө да сөз өлбөйт. Өнөр алды кызыл. Кылыч жарасыпта тил жарасы бүтпөйт. Тил көтөрбөгөндө тил көтөрөт. Тил көтөрөт десем, Жылуу сүйлөсөм жылан ийген чыгат. Тил кылычтан өткүр. Hayvancılıkla bayılan adam sözüge bayılan. Azamazsa. Buna kesilirlerdi makallarda ayıp atasınlar. Uşul ayıpkan makaldarlar maisin çeşmeli alasınlar mı? Kana? Yem çeşmeli alar. Ayıpkan makallar. Kanday makal ayıptı? Men til jarası bütöt, kılıç jarası bütöt, til jarası bütpöйт. Kılıç jarası bütöt, til jarası bütpöйт dedi. Kanday manisi var yani? Kılıç jarası Kılıç jarası bütöt. Bu eğer bu bir jeringdi kese alsang, al jering jara olup kalsa ne yapıyor lan? Jara bolot. Al emne olur? Büttöt. Ayıkat da? Eğer til jarası bolsa adamdı jaman söz ayıp alsang, al adam al bütöt? Жоқ бүтпөйт. Эмне болот ал? Ал эсте калат. Жүрөгүндө сакталып калат да. Дайыма ошол көргөн сайын ушул мага ушундай жаман сөз айттырды деп ал жүрөгүндө калат. Ошон үчүн сөздү сүйлөгөндө дагы эмне кылып сүйлөшүбүз керек? Абайлап, ойлонуп туруп сүйлөшүбүз керек экен. Ушул сөз ушуга кантип тийбейт бекен деген сөздөрдү ойлонушубуз керек экен. Дагы эгер жаман сөз сүйлөсө ал багып жүрөгүндө багып таш болуп калат. Анан ал менен жүрөктөгү нерсени, жүрөктөгү таш болуп калып калган нерсени алып сала аласыңбы? Жок. Кетире аласыңбы? Жок. Ал кетпейт. Эмнеге дегенде ал жүрөгүндө сакталып калат. Оозуна чыккан сөз бар, ал жүрөк бар, таш болуп калат. Эгер жаман сөз болсо, эгер жакшы сөз болсо, таш болбойт. Жүрөгүңдү жибитип жакшы болот да, көңүлүңдү көтөрөт. Дагы кандай макалдар бекзат? Сулук мамиле. Жылуу сүйлөсөң, жылан ийинден чыгат дедиң, кантип чыгат эми жылан ийинден? Сулук мамиле кылган. Демек, бардыгына жакшы сылык мамиле кылсаң, бардыгынын эмне болот экен? Мамилеси болот экен. Бирөөгө татуу сөз айтканда, этияттан дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөш. Эгер ачууң келип турса дагы эмне кылышыбыз керек экен? Сулук. Жакшы сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Азаматсыңарда Жакшы сөз менен соротосуң, жаман токмогу менен ыйлатасың. Жакшы сөз сүйлөсөң соролот, жаман токмогу менен ыйласаң ыйлайды. Ыйлайды да, демек жаман сөз айткандан баарыбыз эмне болушубуз керек экен? Алыс болушубуз керек экен. Баяста. Сен сайды бузса болбойт. Макалыңды айтчы. Сен сайды бузса, Сен сайды бузат, ушак элди бузат. Sen saydı buzat. Sen qanday bolot sen? Sen bilesizmi? Sen kelген qanday bolot? Көп жаман суулар болот да, таштар болот. Демек алар акканда эмне кылат? Сайды, жолдорду, үйлөрдү бузуп кетет да? Дагы сындырып кетет. Ал эми ушак эмне кылат экен? Адамды, элди бузат экен. Ошон үчүн ушак айтпашыбыз керек экен, ушак сүйлөбөшүбүз керек экен. Азаматсыңар. Мынакей макалдардын дагы жакшы көңүл билет экенсиңер. Кандай ушуну менен катар жаңылмач айта аласыңарбы? Кыргыз тилин өркүндөтүүгө жаңылмачтарын айта аласыңарбы? Демек жаңылмач айтуу дагы бул биздин адабиятыбызга кирет, Айт турган. Аралышты, бери алышты, карышкылар жарышты, жарышкан карышкылардын тарамыштары тарышты. Секин айтасың, жаңылмаштын эрежесине биринчи секин айтып берсе, экинчи андан батыраак, үчүнчү андан тез кайталап беришибиз керек экен да. Сен айтканыңды бирөө кайталап бериш керек, Аралышты, бери алышты, карышкылар жарышты, жарышкан карышкылардын тарамыштары тарышты. Аралышты, бери алышты, карышкылар жарышты, жарышкан карышкылардын тарамыштары тарышты. Аралышты, бери алышты, карышкылар жарышты, жарышкан карышкылардын тарамыштары тарышты. Кана айтырган айткан макалды жаңылмашты ким айта алат? Ким кайталап бере алат? Аралышты, бери алышты, карышкылар жарышты, жарышкан карышкылардын тарамыштары тарышты. Тарамыштары тарышты, азаматсың ушунда. Бул
Qana? Anar maqam deb aytib dedi. Bulbuldun bulduraşın kara, bulduraşın sana, bulduraşın cağa sağa. Hem tez aytchi. Bulduraşın kara, bulduraşın sana, bulduraşın cağa sağa. Azamatsın. Qanada azamat harakat qildi. Dag'i kim aytadi janim başdan? 99 var, 93 su to'xti var, 93 maqbula, 99 maqbula. 99 var, 93 su to'xti var, 93 maqbula, 99 maqbula. 99 var, 93 su to'xti var, 93 maqbula, 99 maqbula. Ketika men Omoy o'xshaydi. Qana kim aytadi? Birbek. 99 var, 93 su to'xti var, 99 maqbula, 99 maqbula. Başla. 99 var, 93 su to'xti var, 99 maqbula, 99 maqbula. Aytamatsın. Kim qaytalab berdi? Aytram aytdi. 99 var, 90'ga çıktı to'xti var, 90'ga. 90'ga çıkmaqbula, 99 maqbula. Azamatsın. Demek, janim başlardagi biz ayta alat ekanmiz. Qana emasin? Biz ko'rkam o'quvda. Demek, o'shani menda bir qator ko'rkamdagi o'qib ketganmiz. Qana Nurislamning ko'rkam o'qishina ko'ngil buramiz. Aydana janim başqa maqolga aralashib turib uyqun keladi da biz. Qana Nurislamning ko'rkam o'qishina ko'ngil buramiz. Kırgız dil. Bana satan mına şu dil menen Kırgız elin birimlikке ündөгөн tarihinde kançalagan insanlar uşu tilde tanbay canbay süylөгөн kebir jaştar ene tilin jerişken Froz alsan gariba ruskiy deşken özgä tilde taktınmastan süylöşüp Juşatqa ene tilin bilbesken Yaratkanım senden kalktı bir bergen Süylөгөнгө balgay kız til bergen Emnelikten öz tilingdi unutup Süylep kalın kaydı gözgö tilmenen Zamanın kayda barat tilin satkan Bağ jetkiz barkın bilbey jerge çapkan Jakşı jaman ır жазам tilmenen Arapça emes süylem kırgız tilmenen Kırgız jerdin tuzun tatımlanınca Mankırtukka kırgız tildi bilbegen Azamatsız rahmat. Qana demek Kırgız жерinde жашабай, Kırgız'ın nazın tuzun jep oturup Kırgız tilin bilbegen bul emelek mankırtuk deydigen. Demek bardığız biz Kırgız bolup jaralганdan tilimizni eng жакшы сүйлөшүбүз керек. Başka tillerdi деле билишибиз керек, бирок tilimizni, өзүбүздүн tilimizni таза сүйлөшүбүз керек экен. Азаматсыз. Demek biz Kırgız tilin aytып телевизор дамытылгандан кийин Манас айтпай койсок анда болбой калат да. Биздин маданиятыбызды туучу оксогон Манастан өзүндү айтып бересек, ана бала Kızlardım da şu Kırgız beyin doğru buraya, kızlar Kırgız beyinler.
тилди сактайлы, колдон келсе болушунча баттайлы. Болор бөтөн көп улуттун тилинен бүт дүйнөгө кыргыз тилин даңктайлы. Демек балдар, биз өзүбүздүн эле тилибизди таза сүйлөө менен кыргыз тилин бардык дүйнөгө башка улуттардын тилинен да өйдөрөп деңгээлге жеткиргенге аракет кылышыбыз керек экен. Эмесе бүгүнкү биздин тил майрамына арналган тарбия сатыбыз аягына келди. Ачып берген окуучулардын баардыгына чоң рахмат. Аракет кылып жазып жаттап келген балдарга. Анан кийинки сааттарда Айдана, Еленалар дагы жакшы катышат деген үмүттөбүз. Булар кичине каникулдан кийин өздөрүнө келе албай турушат. Эмесе саатка катышып бергенине чоң рахмат. Секин чыгып класска барып билдирме кирасызды. Өзүнө ел албай азырды, бир айда бөлөктө. Шунчага ушундай сабакты даярдап, ушундай деңгээлде сабак өтүп келген Гүлчеден Венерага чоң рахмат дейбиз. Мына аябай кызыгып кирдик, эжекелер сабактын жаңы окуу жылы баштаганда өтө кыйын болот. Журнал толтурабыз, план жазабыз, жазуу иштерибиз көп мугалимдердин. Ишиңе ийгилик, Венера. Эң сонун майрам күнүндө сабак өттүң, биздин да көңүлдү көтөрүп. Ана бул жерде мен немемде 11 этаптан турган сабак өттүм, мен өзүмдүн оюмда. Анан эң мага жаккан жери дегенде куттуктоо мамлекеттик гимнди айтып атканда слайд кошо кетип атты да. Ар бир куплетине, ырдын куплеттин мазмунуна ылайык бул жактан слайд кетип атты. Бул да сен эң бир жетишкен жагың. Анан кийин эки окуучунун доклад окуганы мага өтө жакты. Себеби балдар доклад окушту да билиш керек да, бул деген адабият сабагына даярдат. Анан кийин декламация айтканымда мен санадым 19 окуучу айтты. Демек класстын өзү 19 окуучу отурат. Бардык окуучунун сен жеткизе алмасың да, бардык окуучуга касына берилген. Жакшы, бул да сенин ийгилигиң. Анан эне тилин дамытаган болгондугу бул жакшы дагы. Макала каттан 11 окуучу айтты. Айткан макалдарды дагы чечмелетип, ана мазмун сураганда бул да сенин эң чоң жетишкендигиң. Анан жаңылмач айтты, жаңылмачтан 4 жаздым мен. Анан биринен айтканым, экинчи окуучу, жок, бир окуучу 3 жолдан айтты. Туурабы? Анан айткан экинчи окуучу кайталап айтты да, бул да макалдын эрежесин билет да, ошо эреже боюнча кетти. Анан көкөм окуу жакшы бул бала деди. Келечекте жакшы бала чыгып, көкөм окуун жакшы окуду. Мага сайкым 10 бала айтты, жакшы, эч кандай жерден адашкан жок. Кыргыз бийин билешти. Анан кийин ошо менен сабак аяктады. Анан мугалим дагы өзүнүн техникалык каражатын өзү колдонгону бул дагы чоң жетишкендик. Сабагын көрсөтмөлүү, доскада дагы плакаттарды кичине көрсөткөнсөң болот эле, ошолор калып кетти. Калган жакшы, негизинен мына начальник менен шунча деңгээлде сабак өткөн, бул мугалимдин эң бир жетишкен жагы деп ойлойм. Жакшы. Унутуп калып өзү немеден балдар саясат кылып бирок 19 окуучу отурган катышты. Айрыкча темадан чыкпайм. Ырдаган ырдагы ушу эле тилин жөнүндө ушул тил ырдаганда аябай жакты. Эми айтылган ырдады. Анан мага эң жаккан жери жаңылмачта айттык бүтсө анан сен айт, мен айтты, өздөрүн кийип карап туруп, өздөрүн сынап көрүштү да балдарчы мен айтып көрөйүнчү деп. Анан ушу жаңылмач айткан аябай жакты. Анан сабактын жазылышы, ар бир эмеге слайд даярдаган аябай жакты. Анан сабакты ушу кыргыз тилинин гимни менен баштадым. Ушу аягында дагы сен дагы мага окшоп гимн менен бүтүрбөй унутуп калып, кыргыз тилин гимн менен бүтүрүп койсоң. Рахмат, чыгармачылык ийгилик, ушинтип табай иштейбер, Кудай ден соолук берсин, өмүрүңөр сыйдаган жакшы. Балдарына да.